Климаттын өзгөрүшү бул дүйнөдөгү эң маанилүү көйгөйлөрдүн бири. Ал Кыргызстанга да тиешелүү. Өлкөнүн аймагында акыркы 10 жылда температура кыйла жогорулаган. Ал өз кезегинде мөңгүлөрдүн тез эришине алып келет. Бул маселе эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана серепчилер тарабынан талкууланды. По повышению температуры, если мы говорим, как это? Аба райынын температурасынын жогорулашы климатка өзүнүн терс таасирин тийгизүүдө, анын арты менен мөңгүлөр эрип кургакчылыкка алып келүүдө. Бул коңгуроо какчы көйгөй. Бул тегерек столдо көйгөйдү чечүү жолдорун талкуулап жатабыз. Анын үчүн атайын долбоор дагы иштелип чыккан. Климаттын өзгөрүшүнө туруштук берүүгө багытталган улуттук адаптациялык план иштелип чыкты. Экология министрлигинин долбоору стратегиялык документ болуп саналат. Ал 2030 жылга чейинки мезгилди камтайт. Планга ылайык министрлер кабинети, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, билим берүү жана экология министрлери аныкталган иштерди жүргүзөт. Мы разработали Биз климаттын өзгөрүшүнө туруштук бере турган долбоор иштеп чыктык. Ал улуттук адаптациялык план. Азыр талкуунун жүрүшүндө долбоорго өзгөртүүлөр, толуктоолор кошулат. Андан соң министрлер кабинетине жиберилет. Улуттук адаптациялык план долбоору 6 негизги багыт боюнча конкреттүү чараларды камтайт. Айыл чарба жана сугат, саламаттык сактоо, өзгөчө кырдаалдарда башкаруу, энергетика жана туруктуу жашыл шаарларды өнүктүрүү. Основной, что будет отличать? Долбоорду иштеп чыгууда өлкөнүн аймактарындагы климаттык көйгөйлөрдү эске алдык. Себеби ар бир жерде ар башка. Мындан улам пландын бир нече багыттары бар. Ошолордун негизинде иш алып барабыз. Эл аралык уюмдар менен кызматташуу чет элдик адистерди тартууга жардам берет. Мындан улам долбоор Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасын колдоосу менен ишке ашууда. Алар улуттук планды натыйжалуу ишке ашырууну камсыз кылышат. Как мы знаем, Кыргызстан с его уникальным. Кыргызстан өзүнүн кооз жаратылышы менен таанымал. Бирок дал ушул жаратылыш климаттын өзгөрүшүнөн улам коркунучта турат. Мындан улам биз жардам берүүнү туура көргөнбүз. Азыр талкууда ар бир адис серепчинин оюн угуп жатабыз. Иш-чаранын жыйынтыктары боюнча долбоорго жана келечектеги адаптациялык чараларды ишке ашыруу боюнча сунуштар жана байкоолор айтылды. Белгилей кетсек, жыйынга мамлекеттик мекемелердин, эл аралык уюмдардын, эксперттер жана жарандык сектордун өкүлдөрү катышты. Телегетелев Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.